Балдар бүгүнкү биздин сабак тарбиялык саат. Асылкан Исакова кенже класстын кыргыз тил жана адабият мугалими. Мугалим орус класстары үчүн кыргыз тил сабагын өзүнүн билгичтиги менен ар дайым кызыктуу өткөрүүгө аракет кылат. Айтымында кенже класстын окуучуларын сабакка кызыктырууда ар кандай тематикалык мультфильмдерди, сүрөттөрдү, оюндарды, жомок жана башка мультимедиалык ыкмаларды колдонуп келет. Анткени балдар жөн гана көнүгүү же болбосо бир текст окуу менен кандай десем сумсак сабак болуп калат. Ал башталгыч класстарга кызыгуусун эмес, кандай десем жадатма сабак болуп калат. Ошондуктан көбүнчө балдарды ар кандай ушундай өздөрүн эле көрсөтүп эле койбостон өздөрүн аткартып жана өздөрү жасаган моундай кичинекей курчак театр деп койсом болот, колдон жасалган. Ошолор аркылуу тилди сүйүп, тилди үйрөнүүгө мындай кандай десем ушул методдорду колдоном да. Жөн гана көнүгүү иштөө же болбосо текст окуу эмес. Кенже класстын окуучулары мугалим менен бирге күч бирдикте деген тема боюнча ачык сабак өтүштү. Окуучулар ынтымактуулук жөнүндө түшүнүк алышты. Сабактын жүрүшүндө окуучулар жомокту жандуу аткарып, актерлук чеберчилигин көрсөтүшүп, ынтымак аркылуу көп нерсеге жетүүгө болоорун билишти. Чогуу болсо эч ким сени уралбайт. Ынтымактуу болсок, бизди эч ким уралбайт. Анан чогуу болуш керекпи, сурушпай. Бүгүнкү сабак аркылуу балдарды бул азыркы учурда эң актуалдуу болгон бардык нерсе ушул күч бирдикте, ынтымакта болсо бардык маселелери чечсе болот деген теманы козгоп көрсөткүм келди. Мен ойлойм, балдар бир аз да болсо өздөрүнө керектүү кандай десем сабак алышты деп. Бүгүнкү күнү ачык сабак аркылуу балдарды ар тараптан тарбиялоо, билим берүүдөгү бирден бир башкы максат. Ал эми жомок, адабият аркылуу тарбиялоо жаш муундардын эстетикалык, нравалык сезимдерин өсүшүнө жана калыптанышына, көркөм сүйлөөсүнө таасир этет. Берме Чомокоева, Жумабек Ногоев, билим жаңылыктары.